Бул долбоор Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги тарабынан ишке ашырылып жатат. Анын негизги максаты илимий изилдөөлөрдүн сапатын жогорулатуу жана жогорку билим берүү программаларынын эмгек рыногунун талаптарынын шайкештигин күчөтүү. Бул максатка жетүү үчүн долбоордун алкагында изилдөө жана инновациялар борборлорун түзүү жана конкурстук негизде иштеген академиялык инновациялык фондду ишке киргизүү колдоого алынууда. Бул механизмдер төмөнкү багыттарга багытталган. Жогорку окуу жайлардын индустриалдык изилдөө потенциалын бекемдөө, академиялык программаларды модернизациялоо, жогорку билим берүү мекемелеринде инновациялык ишмердүүлүктү активдештирүү. Долбоор 3 өз ара байланышкан системалуу багыттан турат. Биринчи багыт бул билим берүү жана изилдөө программаларынын сапатын жана актуалдуулугун жогорулатуу. Бул багыт университеттердин инфраструктурасын, академиялык программаларды модернизациялоого багытталган. Анын алкагында өзгөчө статуска ээ болгон 5 университеттин базасында изилдөөлөр жана инновациялар борборлору түзүлүүдө. Бул Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Кыргыз мамлекеттик техникалык университети, Кыргыз улуттук агрардык университети, Кыргыз улуттук университети, Ош мамлекеттик университеттери. Бул борборлордо заманбап лабораториялар түзүлөт, жаңы билим берүү программалары иштелип чыгат, эл аралык кызматташтык кеңейтилет, санариптик технологиялар киргизилет, индустрия жана түз байланыштар өнүктүрүлөт. Бул университеттерде өсүү чекиттерин түзүп жатабыз. Алар жаңы изилдөө маданиятын калыптандырып, биздин университеттердин эл аралык атаанбаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатат. Үчүнчү багыт бул жогорку билим берүүдө сапатты башкаруу системасын күчөтүү. Бул багыт сапатты камсыз кылуу системасын индустриалдык трансформациялоого багытталган. Анын алкагында төмөнкү иштер жүргүзүлөт. Аккредитациянын критерийлерин карап чыгуу, университеттердеги сапатты камсыз кылуу бөлүмдөрүн күчөтүү, өзүн өзү баалоо жана тышкы баалоо процедураларын киргизүү. Бул реформалардын туруктуулугунун негизин түзөт. Сапатты башкаруунун күчтүү системасын болмоюнча модернизация узак мөөнөттө боло албасы баарыбызга белгилүү. Бүгүн биз экинчи багыт тууралуу айтып жатабыз. Бул академиялык инновациялык фонд аркылуу университеттердин изилдөө жана инновациялык потенциалын күчөтүү. Академиялык инновациялык фонд бул илимий жана академиялык демилгелерди конкурстук негизде каржылоо механизми. Академиялык инновациялык фонддун жалпы бюджети 4 миллион америкалык Кошмо Штаттарынын долларын түзөт. Фонд негизги төмөнкү шарттар менен гранттар берилет. Гранттын максималдуу суммасы 200 000 АКШ долларга чейин. Долбоордун максималдуу мөөнөтү 36 айга чейин. Бул программанын негизги максаттары жогорку окуу жайлардын изилдөө потенциалын жогорулатуу, инновациялык академиялык долбоорлорду колдоо, университеттер менен экономиканын ортосундагы кызматташууну бекемдөө. Дагы бул багыттардын проекттин негизги артыкчылыгы бул академиялык өнүгүү, билим берүү программаларын модернизациялоо, тармактар аралык ыкмаларды киргизүү, окуу чөйрөсүн жана лабораториялык базаны жакшыртуу, билим берүү процессине маалыматтык, коммуникациялык жана санариптик технологияларды интеграциялоо саналат. Изилдөөнүн негизги ишмердүүлүгү бул улуттук, социалдык, экономикалык милдеттерди чечүүгө багытталган прикладдык изилдөөлөр. Бул өзүңүздөргө белгилүү Кыргыз Республикасынын президентинин 2025 жылдын 5 июлунда кабыл алынган